Колоңсодон кантип кутулабыз? Жай мезгилинде, айрыкча ысык июль, август айларында колоңсодон кантип арылууга болот деген суроо болуп көрбөгөндөй актуалдуулукту жаратат эмеспи? Дезодорант жана антиперспиранттардын өндүрүүчүлөрү сыйкырчылыкты убада кылышат, бирок чындыгында ал дайыма эле мыкты көрсөткүч көрсөтө бербейт. Видеобузда биз жагымсыз жытты кантип кетирүүгө боло тургандыгын аныктайбыз. Жеке жыт эмнеден көз каранды? Аны жөндөсө болобу? Кандай косметикалык каражаттар гигиеналык кыйынчылыктардан арылууга жардам берет? Ушул сыяктуу суроолорго жооп алгыңыз келсе, биз менен бирге болуңуз. Эшикте аба ырайы ысык болгондо тердөө күчөйө баштайт. Таң калбай эле коюңуз. Бул организмдин кадимки иши. Эмнеге десеңиз, тердөө организмдеги зат алмашуу процесстерин жөнгө салат. Ошондой эле суу туздун оптималдуу тең салмактуулугун сактайт. Терморегуляцияга катышат жана организмден кооптуу токсиндер менен шлактарды чыгарат. Бул жагымсыз жыттын кесепеттери биздин жашообузду мезгил-мезгили менен кыйла караңгылатышы ыктымал. Кийимдеги нымдуу, сары тактар, жагымсыз жыт адамдын маанайын түшүрүп эле койбостон, башка адамдарга сиз жөнүндө жаман таасир калтырышы мүмкүн. Кээ бир адамдардын колоңсосу даана жагымсыз болуп деле жыттанбайт. Ал эми айрымдардагы бул жыт ал тургай тегеректегилерди да коркутушу мүмкүн. Ал эми колоңсодон кантип арылууга болот? Алгач тердин жагымсыз жытынын себебин аныктап алууңуз шарт. Негизи жагымсыз жытты патогендер жаратат. Алар колтуктун аймагында активдүү көбөйүшөт. Тердин жыттануусунун негизги себептеринин дагы бири колтуктагы түктөр дагы болуп берет. Ошондой эле жагымсыз жыттын пайда болушуна нервтик чыңалуу, стресс, ал тургай коркуу сезими дагы өбөлгө түзөт. Өз рационуңузду кайрадан карап чыгыңыз. Эгерде рационуңузда ышталган майлуу тамактар, кофе жана алкоголь көп болсо, анда колтугуңуздагы жагымсыз жытка таң калбай эле коюңуз. Тердин жагымсыз жыты щитовиддик железанын дисфункциясы, гормоналдык бузулуу, ошондой эле диабет диагнозунан улам пайда болот. Дагы кандай себептер болушу мүмкүн? Биринчи, сиз татымаларды көп жейсиз. Сарымсак, карри жана башка татымалдар тамак сиңирүү учурунда күкүрт камтыган газдарды бөлүп чыгарат. Америкалык дерматолог Мари Джиндин айтуусу боюнча, бул газдар денеден тешикчелер аркылуу бөлүнүп чыгып, териге жагымсыз жыт берет. Ал эми тердөө учурунда бул жыт күчөйт. Экинчи, алкоголду көп колдонгондон болуп жүрбөсүн. Организм алкоголду уулуу зат катары кабыл алат жана аны компоненттеринен тезирээк ажыратып алып салууга аракет кылат. Ичкиликтин көпчүлүгү боордо иштетилип, заара менен бөлүнүп чыгат. Эгер сиз боор тез иштете алгандан көп ичсеңиз, же бул орган кандайдыр бир себептер менен иштебей калса, андан дагы жаман. Бул учурда этанолду кайра иштетүү азыктары дем алуу менен жана теринин тешикчелери аркылуу чыга баштайт. Айрым азыктар, мисалы уксус кислотасы өзгөчө жытка ээ. Тердегенде алар териден тез буулана башташат жана тердин жагымсыз жыты билине баштайт. Үчүнчү, сизде гормоналдык үзгүлтүктөр бар. Териде жашаган бактериялардын саны, курамы жана денедеги жагымсыз жыт организмдин гормоналдык балансынан көз каранды. Ошол себептен андрогендердин, прогестерон менен эстрогендин ар кандай катышы менен эркектер аялдарга караганда көбүрөөк жана жагымсыз жыттанышат. Диабет, менопауза жана башка гормоналдык үзгүлтүктөр теридеги айрым бактериялардын көбөйүшүн тездетиши же жайлатышы мүмкүн. Баса алар көп учурда тердөөнү күчөтүп, жагымсыз жытты дагы даана көрсөтүшөт. Кызыктуу нерсе, тер бездери адамдын маанайына карата жыт чыгарып турат. Мисалы адам ачууланганда, жинденгенде денеден жагымсыз жыт бөлүнүп чыгат. Ал эми адамдын маанайы жакшы кезде жакшы жыт бөлүнүп чыга баштайт экен. Төртүнчү, айрым дары-дармектерден дагы болушу мүмкүн экен. Кээ бир медициналык препараттар, мисалы температураны түшүрүүчү же болбосо морфиндин негизинде даярдалган дарылар терди кескин көбөйтөт. Денедеги компоненттерге бөлүнүп жагымсыз жыт чыгара баштайт. Ал эми жагымсыз терден, колоңсодон кантип кутулабыз? Арубак бизди кыйнап келген бул көйгөйдөн кутулуунун жолдору кандай? Сурооңузга жооп алгыңыз келсе, бизден алыстабаңыз. Биринчи, албетте туура тамактануу. Жагымсыз жыттан арылуу үчүн бир экспериментти жасап көрүңүз. Жок дегенде бир жума бою туура тамактаныңыз. Диетаңызга жашылча жемиштер менен чөптөрдү көбүрөөк кошуп, ал эми унду, таттууларды жана майлардан баш тартыңыз. Жана күнүнө 2 литрден ашык таза суу ичип туруңуз.
Эгерде бир жумадан кийин тердин жыты кетсе, анда тамактануу режимин жөндөө керек. Демек сиздеги жагымсыз жыт туура эмес тамактануудан келип чыгып жатат. Экинчи, аба өткөрбөгөн кийимдерден алыс болуңуз. Пахта, чыт, жүн сыяктуу табигый кездемелер абаны жакшы өткөрүп, нымдуулукту бөлүп чыгарат. Биринчиден жогоруда айтылган кездемелер теринин ысышынан, катуу тердеп кетишинен коргоп, абанын эркин болушун камсыз кылат. Экинчиден ал пайда болгон терди сиңирип, сыртка алып чыгарат. Ал эми синтетика кездемесин баарыбыз эле жакшы билсек керек. Полиэстер, нейлон, вискоза кездемелери жеңил жана кооз көрүнгөнү менен нымдуулукту чыгарбайт. Натыйжада тер басып, микробдор чыныгы азык бассейнине ээ болушат. Алардын концентрациясы тездик менен көбөйүп, жагымсыз жыт эрте пайда болот. Табигый кездемелерден тигилген кийимдерге караганда денеңиз көбүрөөк жагымсыз жыт бөлүп чыгарат. Мына ушундай экен. Ошондуктан кийим алуудан этият болуңуз. Кызыктуу маалымат. Сиз европалыктар жана азиялыктардын 98%-ында колоңсоо бар экендигин, жана болгону 2% гана бул нерсе менен тааныш эмес экендигин билдиңиз беле? Үчүнчү, тердеп калбоо үчүн атайын прокладкаларды колдонуңуз. Кийимге же териге бир тарабы менен жабыштырылган, экинчи тарабы жагымсыз жытты жана терди сиңирип алуучу атайын прокладкалар бар. Ал эми кийимдин астынан байкалып калат деп чочулагандын кажети жок. Анткени ал абдан ичке жана эч кандай из калтырбайт. Дагы айта турчу маанилүү нерсе, эч качан байпагы жок жабык бут кийим кийбеңиз жана сөзсүз түрдө аларды желдетип туруңуз. Төртүнчү, атайын каражаттарды дагы колдонсоңуз болот. Мисалы антипреспирант же болбосо дезодоранттар. Баса, сиз алардын айырмачылыгын билдиңиз беле? Дезодорант жагымсыз жытты белгилүү убакытка чейин гана жоготуп коет. Ошондуктан антипреспиранттарды колдонуңуз. Туура колдонулганда алар жытты гана жоготуп койбостон, бөлүнүп чыккан тердин көлөмүн дагы азайтышат. Бешинчи, тазалыкты сактаңыз. Көпчүлүктүн эң көп кездешкен көйгөйү гигиенанын сакталбагандыгында болуп келет эмеспи? Колтуктун жагымсыз жытынан арылуу үчүн күнүнө 2 жолу душка түшүңүз. Эртең менен душ каражаттарын колдонбостон, ал эми кечкисин колдонуу менен. Натыйжалуу болуш үчүн атайын бактерияга каршы самынды колдонуңуз. Душтан кийин нымдуу жерлер калбагандай кылып сүлгү менен жакшылап кургатыңыз. Ошондой эле убагында кийимиңизди которуп турууну унутпаңыз. Эгерде жогоруда келтирилген бардык варианттар сизге жардам бербей жатса, демек элдик ыкмаларга кайрылуунун убагы келди. Лимон ширеси. Кислота микробдорду өлтүрүп, тердин жагымсыз жыттарынан арылтат. Ал үчүн лимон ширесинин кислотасын колдонгон жакшы. Бул үчүн аны жон гана кебездин жардамы менен колтукка сүртүп коюу керек. Аш содасы. Кадимки аш содасы бардыгыбыздын эле үйүбүздө бар болсо керек. Аны эже апаларыбыз таттуу токочторго көбүртүү үчүн колдонушат эмеспи? Мына ошол кадимки соданы жуунгандан кийин колуңузга бир аз алып, нымдуу бойдон сүйкөп алыңыз. Аш содасын 5-7 мүнөткө калтырып, андан кийин жылуу суу менен жууп коюңуз. Ароматтык майлар. Розмарин майы терден арылууга эң сонун жардамчы. Бул май бактерициддик каражат катары иштейт. Андыктан колтуктун жытын кетирүү үчүн эң пайдалуу. 1-2 тамчы салфеткага тамызып, көйгөйлүү аймакка сүртүңүз. Ромашка гүлү. Колоңсодон арылуу үчүн дагы бир жолду байкап көрөлү. Анда кеттик. Ал үчүн ромашканын кайнатмасын даярдап көрөлү. Кайнатма үчүн болжол менен 60 грамм ромашка гүлүн жана 2 литр сууну аралаштырып, ага 2 аш кашык аш содасын кошуңуз. Баарын аралаштырабыз. Керемет рецептибиз даяр. Алынган аралашманын жардамы менен көйгөйлүү жерди дайыма сүртүп туруу керек. Ошонун аркасында жыт дагы жоголот. Ушуну менен видеобуз аягына чыкты. Көңүл бурганыңыз үчүн рахмат. Ар дайым таза жана сергек болуңуз. Видео жакса лайк басып, ой пикириңизди калтырып коюңуз. Канчалык көп лайк болсо, ошончолук көп кызыктуу видеолор чыгып турат. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.